Белгилүү журналист Бермет Букашеванын бийлик сырлар автордук программасында Феликс Кулов менен кене маек куруп, Кулов адаттагыдай өзүн сүттөн ак, мыкты жетекчи, накта генерал катары көрсөтүп армансыз мактанып алды. Бирок турмуш чындыгында анын пиарщиктери тарабынан ойлоп табылган темир генерал деген каймана даражасы эл ичинде эбак эле картон генерал болуп калганы качан. Айтмакчы, ошол маектин жүрүшүндө Букашеванын Рысбектин тапанчасынын кароолунда сиз турганыңызды кезинде Акматбаев өзү бизге айтып берди эле деген маанайдагы суроосуна теригип кеттиби же журналисттен күткөн башка суроолордун бири ушул беле. Балким башка да себептери барбы? Ал маркум болуп кеткен крематалык Рысбек Акматбаевди Букашева менен болгон маегинде да болушунча коркок жана коркунучтуу адам катары каралап өттү. Ошондой эле өз пикиринде мен болгондой айтып берейин. Чынымды айтайын, мен аны атып салгым келген, Кудай бар, андай күнөөгө батканым жок. Аны өзүнүн эле адамдары атып кетишти. Буга Бакиевтердин катышы бардыгын айта албайм. Бирок алар анын жок болушуна кызыктар болчу деген ойду да кыйытып өттү. Феликс Кулов так эле ушундай өзүн өзү көкөлөткөн маегин ала жазда, Жаңы Ордо гезитине берип, анда да Рысбек Акматбаев туурасында терс пикирин билдирип, жаны жаннатка кеткен адамды мазактагандай эле болгон. Ал маек гезитке жарыялангандан көп өтпөй андагы маектин бир топ жерлери калп экенин Жогорку Кеңештин депутаты, ички иштер министрдин экс-министри Зарылбек Рысалиев жогорку парламент трибунасында туруп ашкерелеген. А балким Кулов дагы деле кимдир бирөөгө, балким Азиз Батукаевга жагыныш үчүн Рысбек Акматбаев тууралуу пикирин улам эскиртпей мүмкүнчүлүк болгон жерден эле айтып калып жүргөнүн себеби ушундадыр. Булак айгай.